Кутмантаңыңар менен достор. Балдар, силер эртең менен эрте турасыңарбы? А силер билесиңерби, баарынан эрте ким ойгонот? Чоң апаңбы? Жок. Чоң атабызбы? Жок. Анда апам менен атам эрте турабы? А мен билем ким баарынан эрте ойгонорун. Ал короз. Ооба, короз баарынан эрте ойгонуп, анан башкаларды ойготуп, минтип кыйкырат. Каккарику! Ай, жылдыздар асманда, жаздыгына жатканда, уктап калып барыбыз, ойгонобуз ак таңда. Жанымда корозум, барс-барс күлөт корочум. Жанымда корозум, барс-барс күлөт корочум. Эртең менен эртелеп, эмгектенип башташат. Кызыл короз куюн деп, кыйкырганын макташат. Менин кызыл корозум, менин кыйын корозум. Менин кызыл корозум, менин кыйын корозум. Достор, короздун эң жакшы көргөн убагы кайсы? Билесиңерби? Ооба, азаматсыңар. Короз эртең мененки убактыны жакшы көрөт. Таң эрте жан-жаныбарлардын баарын, адамдарды дагы ойготуп, өз кызматын аткарат. Адам дагы, жаныбарлар дагы ошон үчүн корозду абдан жакшы көрүшөт. Короз уйкучу эмес, ал абдан сергек. Күндүн нуру чыга электе эле ойгоно баштайт. А биз балдар эрте туруп, колу бетибизди жуйбуз. Анан ашканага барып, апабыз берген эртең мененки тамакты жейбиз. Ой, апам жасаган бутка ой-ойдан бүкөн. Келгиле достор, күндүн убактыларын үйрөнөбүз. Таң атып, күн жаңыдан жылмайган кезде эртең мененки убакт дейбиз. Андан кийин бала бакчага барабыз. Бакчада эжеке бизге сабак өтөт. Ошол учурду биз шашке дейбиз. Ал эми түшкү тамак жеген убакт чак түш деп аталат. Кечиндеги бизди атабыз бакчадан алып кеткен учур бул күгүм деп аталат. Күгүмдө күн уясына кирейин деп бараткан болот. Үйгө келип, сабактарды окуп, бакчадан үйрөнгөндөрүмдү кайталап, үй бүлөбүз менен кечки тамакты жеп, бөлмөбүзгө келип жаткан учур түн деп аталат. Түн ичинде эшикке чыкканга болбойт. Эшик капкараңгы болуп, аябай коркунучтуу. Ошондо бизге апабыз жомок айтып берет. Анан биз уктайбыз. Түн киргенде бардык жаныбарлар, бардык адамдар укташат. Эрте жатып, эрте турган балдар абдан акылдуу, сулуу жана күчтүү болуп чоңоюшат. Балдар, күндүн убактыларын эстеп калдыңарбы? Анда келгиле кайталайбыз. Короз кыйкырган, күн чыккан кез, таң эрте же эртең мененки учур. Андан кийин шашке, андан соң чак түш. Чак түштөн кийин күгүм. Күгүмдөн соң түн кирет. Таң эрте, шашке, чак түш,
күгүм, анан түн. Ура! Жаттадык. Күн жылмайып чыкканды агарып аткан таң дейбиз. Күн өйдөлүп жылгандын кичи шашкемал дейбиз. Күн төбөдөн турганды күйүп чакты шал дейбиз. Бакчадан кайткан учурду биз күгүмдө басабыз. Караңгы толук каптаса түн дейбиз уктап жатабыз.